Урматтуу мекендештер, кадырлуу өнөктөштөр жана кесиптештер, урматтуу Дудебен элчи айым. Бүгүн биз абдан бир чоң маанилүү окуянын өлкөбүздүн экономикалык келечеги үчүн олуттуу кадамдын күбөсү болуудабыз. Биз Манас соода логистикалык шаары инвестициялык курулуш долбоорунун мезгил кутусун салуу аземине чогулуп отурабыз. Эми азыркы мезгилде сооданын мааниси жогорулаганын, базар экономикасынын өзөгү соода экенин жана логистика болбосо азыркы замандын бренди болуп калганын баарыңыздар жакшы билесиздер. Биз болсо азыр соода логистикалык борбор гана эмес, соода логистикалык шаарынын курулушун баштап жатабыз. Бул кыйла ири долбоор экенин белгилеп кетмекмин. Бул шаарда 30 миңге жакын соода точкасы болот. Бул шаар 700 гектар жерге жайгашып, аны курууга бардыгы 4,2 миллиард доллар каражат сарпталат. Биринчи этаптагы сарпталуучу каражат бул 700 миллион доллар. Башкача айтканда бул логистикалык борбордун ири деңиз порту менен салыштырууга болот. Дүйнө жүзүнүн баары тең ушу Кытай мамлекети менен соода саттык кылсак дейт. Анткени ички тең продукциянын бүт жалпы жер жүзүн ала турган болсок, ошонун 26%-на чейин ушу Кытай мамлекетинде өндүрүлүп атат. Биз Кудайдын буйругу менен чогуу жайгашып калган экенбиз. Урматтуу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров менен урматтуу Кытай эл республиканын жетекчиси урматтуу Си Цзиньпин менен экөөнүн жылуу мамилелери, тил табышкандыгынын негизинде биздин өнөктөштүктү кыйла бир чоң жогорку деңгээлге көтөрүүдө жана бул дүйнөдө бир келип бир кеткен дүйнөдө келечекте дагы, азыр дагы биз өзүбүздүн өмүрүбүз бир экенин далилдей турган бир топ жаңы фактыларга сиздер күбө болуп атасыздар. Эки жетекчинин жылуу мамилелери өкмөткө, парламентке, мына бизнеске өтө баштады. Өзүңүздөр билесиздер, мына 33 жылдан бери кыргыздар кыялданып келаткан Кытай, Кыргыз, Узбек темир жолу курулушу башталган турат. Ушул жылдын аягына чейин мына көчөгүн эле Пакистанда Госсоветтин төрагасы урматтуу Лятсан менен премьер-министри Кытайдын жолугуруп сүйлөшүп келдик. Жакын арада парламентке ратификацияга алып барып, андан кийин курулушун баштайбыз деп атабыз. Ушу темир жол курулушу менен Кыргызстандын өнүгүүсү, элдин жашоо турмушу таптакыр бөлөк деңгээлге көтөрүлөрүн биз эстен чыгарбашыбыз керек. Буюрса болгон дүйнөдөгү кайсы өлкө болсо деңиз аркылуу чыкканга, соода саттык кылууга биз мүмкүнчүлүк алып атабыз. Бул биздин айыл чарбабызга, өндүрүшүбүзгө, биздин гендерди кайра иштетүүдө, жаңы технологиялардын келүүсүнө абдан чоң шарттардын баарын түзүп берген тат. СССР деген империя убагында темир жол келип Кыргызстанга токтоду эле, мына азыр эми Садыр Нуркожоевичтин доорунда бул темир жол курулуп, буюрса жакынкы 4-5 жылдын ичинде турмушка ашканы турат. Эгерде 4-5 жылда биз ушу темир жолун куруп бүтө турган болсок, азыр өзүбүздүн күчүбүз менен балыкчы Кочкор Каракече темир жолун куруп атабыз, бир 40 километрин куруп калдык. Ал Каракечеден Казарманга барат. Казарманда биз ал жерде дагы чоң логистикалык борборлор болот. Ал жерден товарлар мына темир жолу менен түз эле мына Бишкекке чейин, мына ушу биз курулуп аткан жаңы борборубузга чейин келерин эстен чыгарбашыбыз керек. Бул алдын ала даярдыктар. Мен башында айтып кеткендей, биринчи этабында 700 миллион доллар келет. Эгерде аларга шарт түзүп бере турган болсок, анда мына 4 миллиард 200 миллион долларга чейин бизге акча салууга өзүнүн ниеттерин көрсөтүп атышат. Бул өкмөттүн компаниясы, акчаны алып келип аткандагы, куруп атканда да Кытай өкмөтүнүн компаниясы. Башкарууда 49% кыргыздык болот, 51% Кытай тараптагы ушу инвестицияларын салып бүткөнгө чейин алар менен чогуу башкарабыз, пайдасын дагы кийин тең бөлүшөбүз. 1 миллион квадратный метрге чейин атайын үйлөр курулгантат жашаганга. Мен башында айтып кеткендей 30 миң соода борборун, точкаларын иштетишибиз керек. Ал жерде 90% биздин Кыргыздын жарандары иштейт деп алдын алы макулдашууларга биз көндүрдүк. Кытайдын инвесторлору да ошого макул болуп атышат.
биз сиздерге ошондой шарттардын баарын түзүп берели деп. Анан ошолор дагы кыйналып кетпесин деп жанында жашай турган үйлөрү менен куруп берип атат. Ошонун 10%-ын Кыргыз тарапка ГИКке өткөзүп берген да. Ушу тегерек четте жашаган элдердин эң өбөлү колунда жоктогуларга биз ушундай шарттарды дагы түзүп берүүгө ниеттенип атабыз.